Мен Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгар муктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгына жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Кайсы үйдө жашашат? Кайсы машинеси бар? Балдары чет өлкөдө кайсы акчада окуп атышат? Ошол чыккан акчаларды ким көзөмөлдөп атат? Эмнеге бүгүнкү күндө Кыргызстанга инвесторлор келбейт? Ишкерлерди кустуруп атып, коркутуп атып, желкесинен алып атып, мына ушуга жетти. Кызматта иштегендер эмес, бүт ишкерлер камалып атат. Сөз эркин дегенде журналисттер камалып атат. Анан ошол торговый центрлер курулуп жатканда, ошол базарлар иштеп жатканда текшерген ким? Сиздерсиз да. Айтсаңыздар, веерный отключениялар азыр Кыргызстанда болуп жатабы, свет өчүп жатабы? Болгон жок деп сиз элди алдабаңыз. Отключениялар болуп жатат да. Майнинг фермалар жабылды, жабылган жок.